жер аябай таштуу жер болчу, анан өздөштүрүп, анан бакты отургузуп, өстүрүп, улам кайра тиги жаңылап, ошентип өстүрүп келатабыз. Азыр толугу менен толук кандуу түшүм берип атат. Ичи мындай свет бар. Бирок свети эме да, кичине. Ушул биздин мөмө жемиш сактачуу складыбыз бар. Буга бир камерасына 200 тонна батат. Эң биринчи июлдун аягында абрикос сактайбыз. 1 айга сакталат. Абрикос сактагандан кийин аны чыгарып кеткенде 1 айдан кийин как раз груша бышып даяр болот. Груша киргизебиз. Грушадан кийин 2,5 айда груша кайра чыгат. Анан алма кирет. Алма ушул май айына чейин сакталат. Мына азыр алмалар сакталып атат. Күнү бүгүнкүдөй жакшы турат. Мондай алмалар. Муну чыгарып кеткенден кийин кайра тазалап, дезинфекциялап, кайра сезонго даярдайбыз. 2011 жылдан бери ушул складдын ремонту менен, жабдуулары менен алектенип атабыз. Аны ишке ашырыш үчүн айыл банк менен тыгыз байланышта иштеп атабыз. Айыл банктан дайыма кредит алып, кредиттин пайызы дагы төмөн. Кудай буйрса, кийинки жылдары абдан жакшы болуп атат. 6% менен алдым. Кийинки 2 жылда мындай муздаткыч жабдууларын алып орноттук. Андан тышкары ремонт иштерин жасап, стеналарын, потологун, полун жылуулап ремонттон өткөрдүк.